Biz баштоо алдында турабыз. Андыктан урматтуулар барыңыздарды биз менен чогуу бирге болууга чакыралам. Адаттагыдай мыкты чыгарма көрсөтүүбүздү баштап берсин. Барыңыздар биз менен бирге болуңуздар. Biletten geziktin, ajarlangan oşol günü mendik bolup sezildin. Ortamızda ayırma var, bir yıl emes 9 yaş. Emnilikten bolup kumar, aksuyuga boldum mas. Ortamızda ayırma var, bir yıl emes 9 yaş. Emnilikten bolup kumar, aksuyuga boldum mas. Жадыраған жазғы кеште жан дилимден берилди. Махаббатым жетип жекке, билбем неге эликтим. Ортобузда айырма бар, бир жыл эмес 9 жаш. Эмнеликтен болуп кумар, ак сүйүүгө болдум мас. Ортобузда айырма бар, бир жыл эмес 9 жаш. Emnilikten bolup kumar, Ак сүйүүгө болдум мас. Mınami gezip geldi, suyumdu bildireyim. Irkırında bolsa da, жүрөктөн ырдап берейин. Ortamızda ayırma, 9 yaş ben bilem. Suyu yaşka karabay, degenge işenem. Kencece, oy kencece. Kencece, kencece. Şairlanıp oşol günü, ötkür eleң, çok eleң. Açılat der suyu gülün, arzıp kütkün memelen. Ortamızda ayırma var, bir yıl emes 9 yaş. Emnilikten bolup kumar, ak suyuga boldum mas. Ortamızda ayırma var, bir yıl emes 9 yaş. Emnilikten bolup kumar, ak suyuga boldum mas. Çok doysa jalındadı, koçarımdın ısığı. Ortamızga çerak çaktı, bal suyunun kızığı. Ortamızda ayırma var, bir yıl emes 9 yaş. Emnilikten bolup kumar, ak suyuga boldum mas. Ortamızda ayırma var, Bir yıl emes 9 yaş. emnilikten bolup kumar, ak suyuga boldum mas. Emnilikten bolup kumar, Ak suyuga boldum mas. Демек, ардактуу телекөрүүчүлөр, биз болсо көрсөтүүбүздү баштадык. Ал эми бизде сыйлуу коногубуз бар. Таланттуу Бишкек шаарынан келген биздин конок бар. Негизинен айтканда өзү Оштун кызы, бирок учурда Бишкекте өзүнүн чыгармачылыгын өркүндөтүп жаткан Элера Кабылжан кызы бүгүн биздин студиябыздын таланттуу коногу. Кош келиңиз, Элера. Рахмат. Кандайсыз? Сон. Маанайлар. Сон. Жакшы? Вообще сон. Келиңиз, журт менен, эл менен, жалпы көрүүчүлөр менен дидарлашып, саламдашып алалы. Чоң рахмат чакырганыңыздарга. Бизди көрүп отурган көрөрмандарга дагы чоң ысык сонун саламдар болсун. Буюрса, эфирдин жүрүшүндө сонун окуяларды айтып берем, ырдап берем. Бизден алыстабаңыздар. Буюрса, мыкты эфирлерден катан толуктайт деп ишенебиз. Анан дагы буюрса, Ош шаарынын сонун бир эгемендүүлүккө карата сонун бир майрамдык концерт тартууладыңыздар. Бул жерде кандай номер аткардыңыз? Сиздин негизги аткарган чыгармаларыңыз боюнча да бир аз айта кетсеңиз. Бул иш-чарада негизи өзү аябай чоң иш-чара болду. Иш-чарада биринчи, экинчи бөлүгүндө дагы ырдадым. Биринчи бөлүгүндө бир жигит менен, ырчы жигит менен дуэт ырдадым. Экинчи бөлүгүндө болсо өзүмдүн жапжаң ырым Эгемен сөз обону Намат Накешевдики Эгемен Кыргызстан деген ырды ырдадым. Угармандар YouTube каналыма кирип дагы угуп көрсө болот. Айтор
Сонун концерт болду. 2 ырдадым. 2 ырдадыңыз, бара келди. Сиздер менен кошо кимдер келди Бишкектен дагы? Бизден көп эле келди. Филармониянын жамааты келди. Опера балет театрынан да келиптир. Мындай жеке ырчылар дагы келиптир. Айтор көп эле келишти. Аябай көп келишти. Эми буюрса эфирдин жүрүшүндө сиздин чыгармачылык баскычтарыңыз боюнча бир четинен айтканга аракет кылалы. Негизинен чыгармачылыкка эми буга чейинки эфирлерде дагы айтканбыз, үй бүлөдө айткансыз, менден башка ырчы жок, мен кантип ырчы болуп калганымды өзүм да билбейм деп. Айтор, эми ошондон бери баскычтар басып келатасыз, чыгармаларды аткарып атасыз, анан көбүнчө сизди кавер аткарганыңызды дагы көп көрүп калып атабыз. Анан чет элдик чыгармаларды көбүрөөк аткарып атасыз да. Мунун сыры эмнеде болуп атат? Мунун сыры TikTokто болуп атат. TikTokто рэпке чыгып кетиш үчүнбү? Негизи TikTokто улам хит болгон ырларды карап отуруп, анан ушул ырды ырдап койсомбу деп жаңа вокалды да өстүрүү максатындачы. Анан ошол TikTokто хит болгон ырлар, ошол дүйнөдө хит болгон ырлар да рэпке чыккан рекомендациядагылар. Анан ошо TikToктон көрүп эле кавер ырдайын деп бүт дүйнөгө иштейин депчи. Кыргызстан эле эмес, башка мамлекеттер дагы ошо Элера деген ырчы кыз бар экен, көрсүн деп ошондой жолду баштап ачып алдым да өзүмө. Сиздин аткарган каверлердин эң көп көрүүчү топтогону кайсы болду? Менин каверлеримдин эң көрүүчү көп топтогону иностранный ошол хит каверлерден бириси Паго деген ыр болду. Алло, 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 галби иштейсиз, Паго деген ырга кавер таткан болчумун. Ошол кавериме аябай көп просмотр болуптур. Көп көрүүлөр болуптур. Негизинен трендке чыккан ырлар, мисалы үчүн ар кайсы улуттун ырлары да, мисалы үчүн кээде англисче, кээде французча айтор, ошолордун тилин өздөштүрүп, ошондой ката эмес туура ырдоо кыйын эмеспи? Чын айтканда кыйын. Ушул ырды жаттаганда дагы, Алены жаттаганда дагы мен башым атылып кетейин деген. Отуруп кечке жаттап мээм атылып кетейин деген. Анан улам Google переводчик Googleга кирип алып, сөздү жазып, муну айтылышы кандай деп улам айтып берет го. Ошону жаттап, ошентип атып жаттаң. Мындай эле деп үстүртүнөн кылып кое албайм. Окшоштуруп кое албайсыз. Андай жүрөк эме кылбайт. Чыдабайт. Орустар совесть не позволяет деп коет го. Азыр мындай кылалычы, азыркы мезгилде трендте кайсылар болуп атат? Чын айтсам, Учурда. Учурда кайсы тренд болуп аткан чыта эстей албай атам. Бирок Барби болду окшойт. Ага тартпадыңыз? Жок, ага тарткан жокмун. Акыркы кавер тартканыңызда буюрса көрүүчүлөрүбүз менен да чогуу буюрса ал да көрөбүз. Ага чейин менде бир суроо жаралып атат да. Бул стиль, бул костюмдор кимдики? Мисалы үчүн чоңураак адамдар көрсө, өзүнөн чоңураак кийип алган го деген сыяктуу суроолор жаралып калышмын. Стиль кимге таандык? Стиль өзүм эле таандык. Костюм оверсайз деп коет го. Азыр ушундай тренд. Билбейт экенсиз деп. Оверсайз деп коет го, ушундай чоң да, мындай эркин. Мен өзүм деле ошо эркин кийинген жакшы көрөм. Анан ошо атайын сиздердин эфирге ушундай сон болуп, жапжашыл болуп келдим. Жаздай болуп. Жаздай болуп. Азыр жаз деп калдык. Негизи ошо жүрөктө жаз, көчөдө жаз, кайсыл тарапта болбосун жаз, күз келгенде деле форма жаз деп. Негизинен айтканда, ошол стилдерди тандаганда, же болбосо ар бир ырга жараша кийингенге аракет кыласызбы? Ооба, ошондой эле болуп калат. Эгерде ошол кандай ырдасам, ошонун даже характерин ойлоп чыгам да. Характери мындай болуп атат, мындай кылайын деп жаңы ыр чыгарганда дагы ырымдын характерине жараша сүрөт тандаймын да, атайын. Ошол сыяктуу эле бүт бардык нерсеге, мисалы эфирге деле атайын ойлонуп ушинтип кийинип келдим. Азыр ошол сиздин кийип турган стилиңиз кайсыл ырга түшөт деп ойлойсуз? Менимче бардык эле ырга түшөт го деп ойлоп атам. Анткени өтө деле андай сценический эмес. Любой эле ырды ырдасам жарашат деп ойлоп атам. Мага баары жарашат. Анда сизге жарашкан чыгармалардан, орусча айтканда бир шиңгилип алам да. Жалпы көрүүчүлөрүбүзгө. Бир ырды көптөн бери өзүмчө эле жакшы көрүп ырдап калдым, көп ырдап калдым.
ошону ырдагым келип атат. Сен аны Аха, анан дагы мен техникалык топко жалпы көрүүчүлөрүбүзгө азыр элери ырдаган учурда урматтуу көрүүчүлөр, телевизордун үнүн басаңдатыңыздар. Чын, аябай бийик диапазондорду айтып койдуңуз. Анда элери келиңиз. Рахмат. Мен негизи көптөн бери бир ай болуп калды окшойт. Ушуларды аябай көп ырдап жүрөм. Аябай жакшы көрүп калдым. Көрөрмандарга дагы ушуларды ырдагым келип атат. Менче көп көрөрмандарга жагат. Жаныңа бара албастан Ирактан карап турдум. Баштагы күндөрдө эстеп башымды чайкап турдум. Баштагы күндөрдө эстеп башымды чайкап турдум. Сен аны сезген жоксуң, сен аны билген жоксуң. Жок нерсем табылгандай, жараттан арылгандай. Жан дүйнөм балкып турдум, ошол кез кайрылгандай. Жан дүйнөм балкып турдум, ошол кез кайрылгандай. Сен аны сезген жоксуң, сен аны билген жоксуң, сен аны билген жоксуң. Эй, бара келди, ким сезген жок, ким сезбей калды? Эч ким деле андай болгон жок. Негизи баягы бир чыгарма ырдаардан мурда кандайдыр бир нерсе себеп болобу, ал нерсегече болбойбу? Болот го, мен ушул ырды бир ырчы деле эмес, жөнөкөй эле бир адам, профессиональный вокал албаган эле жөнөкөй эле бир адамдан угуп калдым. Эркек улураак байке экен, аке экен. Аябай монтип ырдаганда башын монтип чайкады да. Көрө алып, моерим көдөнүм бир башкача болуп кетти. Таасирленип кеттим. Ошондон бери ырга болгон илхамым дагы көбүрөөк ачылды десем болот. Ошол именно ошол аке атын билбейм. Ошол ырга болгон менин илхамымды ачып салды. Ырга дагы да киришке. Ооба, мен ырдаганды жакшы көрүп калдым. Ошол адам мага илхам берип койду десем болот да. Дагы да болсо, баягы ошо ырды сүйүп калуу менен тим болбостон, ырдын ичине кирип алышты да билип алдым дейсиз. Ооба, аны үчүн ошол образ керек, ойлонуп, Мен эмне кылып атам деп. Мен ырчымын го деп. Негизинен айтканда, ошол азыркы мезгилде чыгармачылыкта трендке же болбосо брейкке чыгыш үчүн ар ким ар кандай жолду тандайт. Сиз кайсы бирине кошуласыз? Мен ошол эң эле мындай грамотный жол менен рекомендация чыккандын жолун тандайм, ошол жолдомун. Анан рекке чыгам деп эле андай мындай деген оюм деле жок. Билбейм, мен мындай кандай болсом ошондой эле болгум келет да. Өзүмдү зордоп мен рекомендацияга чыгышым керек деп өзүмчө башыма жумуртка жарып же болбосо тишме жарып андай кыла албайм го дейм. Кудай сактасын. Жакшы эле болуп жүрөт. Анда мындай кылалы, азыр ошол сиздин акыркы каверлериңиздин бири, ошо чет элдик чыгармалар, дүйнөлүк трендте айланган чыгармада, буюрса YouTube тармагында дагы жакшы эле көрүүчү топтогон чыгармадан бир үзүндү көрүп келели, андан кийин кайрадан эфирибизди улантабыз. Girl, you sweet like Fanta, oh. If I tell you say
my eyes, say me got a small. Ask me to wake up, that shit in my mind no. They wanted to and the focus. Now so me I call them, say me couldn't go up. As I stand to the love, feel no my heart is. Baby girl, if you leave me, I'm not gonna love again. Because I get many girls feel blow my heart for pain. Should be you feel me pain. Baby, calm down, calm down. Go to somebody, put them on for lockdown, oh lockdown. Girl, you sweet like Fanta, Fanta. If I tell you say I love you, no day for me younger, oh younger. No, tell me no, 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 no. Baby, come give me la 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 la. You got me like Shawty, come give me la 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 la. Hoş geçti bizde жашоочу Демек, урматтуу көрүүчүлөр, биз болсо көрсөтүүбүздү улантабыз. Эске салсак, дал ошол сонун чыгарманы аткарган кыз, таланттуу кыз Лера Кабылжан кызы бүгүн биздин студиябызда отурган учур. Негизинен айтканда, ошол чыгарманы аткарганда, ошону тартып атканда бир кызыктар дагы болду окшойт сөзсүздөрдөн. Ушулар боюнча дагы бир аз токтоло кетпейлиби? Мисалы, ошол кавер тарткан учурда кызыктуураак болгон. Ошол Паго деген каверди тартып атканда эмеде жүргөнбүз, филармониянын эле капталында тартып атканбыз. Анан тартып атсак эле момундай чоң колонканы алып алганбыз да. Анан аны болсо коюп койгонбуз. Чтоб каттуу угулуп турсун. Кичинекей телефондон коюп койсок образ жетпей калат да. Анан чоң колонка коюп койгонбуз. Аны ошентип тартып атсак эле режиссер анан жардамчысы тартып жүрүшөт. Мен болсо ырдап басып тартып аткам. Бир кезден кийин бир кичинекей орус бала келди. Келип эле кызыгып карап калды. Бизге кошулан да десек, барып эле анан колонканы көтөрүп алды. Кучактапчы, чоң да колонка момунча. Монтип көтөрүп алды. Анан ырдап аткам. Бир кезде прям мен маңдайыма тура алыптыр да. Мындайдан кармалыптыр. Монтипчи. Баягы Америкадагы эмелер болот го, ошондой баягы колонкалар монтип кармалып. Кинолордо монтип, жерге коюп. Бир кезде моягына коюп алыптыр. Өлө күлгөнбүз аны. Ошол аты Сергей беле. Сергей. Бизге ошол каверди тартканга жардам берген. Сергей ошол жүргөн. Жаныбызда кечке биягына кармап, биз баарыбыз күлүп, айтор сонун болгон. Ошол Сергейдин, балким Сергей себеп болуп деле ошондой көп көрүүчүлөр болду ошол каверге, билбейм. Сергей да кошулган. Сергей кошулган эмес, Сергей ошол музыканы кадрдын сыртында турган. Кадрдын сыртына музыканы кармап алып, мени карап күлүп, аркама мынтип этип жүргөн. Кичинекей бала. Кичинекей бала. Бара келди. Ал эми ошол ар кайсы улуттун тилинде чыгармалар, мисалы үчүн тренддеги чыгармалар аткарып жүрөсүз, анан негизинен ыр тандоо боюнча сурагым келип атат. Кандай ырларды көбүрөөк аткарганга аракет кыласыз? Мен ошол булга чейин лириканы негизи жакшы көрөм. Лирикалык ырларды ырдачу экенмин да. Анан жакында буюрса бир аз мындай ритмичный дейбизби? Ритмичный ырларды ырдайын деп атам, Кудай буюрса. Жакында жарык көрөт, аз калды. Бир жуманын тегерегинде болуп калат буюрса. Анан ошол ырды тандап атканда сөздөрүн угуп, обонун угуп, көбүнчө обону. Анан сөз эси жакпай калса, ошол обонго башка сөз деле жазып алса болот да. Анан обонун карайт экенмин мен. Анан сиздин аткарган чыгармалар чынында баягы бийик диапазондуу. Анан анча-мынча адам ырдай албаса керек деп ойлойм, анткени аны үчүн ичине ушунчалык бир дыханияны күчтүү аткарып, анан ушунчалык бир бакырып аткарыш керек да. Аны ооба, диапазондуу ырлар, көбүнчө диапазондуу ырларды ырдайт экем. Анткени университетте окуп жүргөндө
бизге көбүнчө балким ошол себеп деп ойлоп калдым да, азыр сиз айтсаңыз азыр эле ойлонуп кеттим. Университетте бизди көбүнчө вокалды көрсөтүш керек деп ошондой эреже бар болчу. Анан биз болсо ошол вокальный ырларды тандачук. Диапазону кенен, сложный ырларды, ырдаганга кыйын, жөнөкөй эле адамдар ырдай албай турган ырларды тандатчу да. Анан ошондон улам дагы балким мен ошондой диапазондуу ырларды мен жакшы көрүп калсам керек да. Бирок кээ бир ырларды мындай диапазону деле жок, бирок аябай уксаң тим эле сонун нуйуп уга турган ырлар бар да. Анан андай ырларды деле ырдайм бирок. Буга чейин ушу жаз алдында ушу жүрөктө жаз, көчөдө жаз, үйдө жаз деп жаз жөнүндө ырдадыңыз. Азыр күз келди, күз жөнүндө да ырдайын деген ой барбы? Сиз ушуну айтсаңыз аябай бир башкача сон суроо бердиңиз да. Ушул жүрөктө жаз деп жүрөктө жаз, көчөдө жаз, үйдө жаз деп атпайбы? Анан бир жолу бир концертке барсам, режиссер айтып атпайбы? Булар болбойт депчи. Эмнеге десем, азыр жаз эмес деп атпайбы? Апей? Кандай болуп калат десем, жок болбойт деп атпайбы? Эми жүрөктө жаз болгондон кийин, жүрөгүңдө жаз болсо, любой эле жерде жаз болот да. Көчөдө деле жаз көрүнүп калат. Кышында деле жүрөгүңдө жаз болуп турса, жылуулук болуп турса, сага любой нерсе чүп болуп калат да. Күз болуп, сарыктабы, жүрөк, угармандар ал көчөдө кышпы, башкабы уруп ойнобойт мисалычы. Ошондой анан болбой эле ырдадым. Жок, бул сиз түшүнбөйт окшойсуз. Сиз чыгармачылык, чыныгында ичиңизде чыгармачыл адам эмес экенсиз. Ишиңизге туура эмес кирип алыпсыз деп айттым. Ырдайм деп, болбой. Ырдадым анан ошолорду. Чын да туурабы? Жыйынтыгы эмне болду? Жыйынтыгы эмне болот эле? Мен жыйынтыгы ошо ырдадым. Жыйынтыгы азыр деле ырдап жүрөм. Тойлордо ырдап атам, концерттерде ырдап атам. Тойлорго атайын ушул ырды ырдап берчи деп сурангандар болот да. Анан мен кээде уялып калам, кечке эле ушуларды ырдай беремби депчи. Жок, угармандар суранып атса, кантип мен четке какмак элем. Ошолорду жакшы көрүп атса, анан ошолордун маанайы ушул ырды ырдап атсам көтөрүлүп атса, анан жок деп туруп алганым бул кичине болбой калат бир аз, туура эмес болуп калат да. Негизинен айтканда ошол Элера деген аттуу балким кыргыз маданиятына дагы бир аз болсо алып келген ырлардын бири. Сиздин мындай айтканда көзүңүз болуп калды десек дагы туура болсо керек. Туура. Көргөн жерде жаз дегендер көп эле. Көргөн жерден жүрөктө жаз деп ырдашат. Азыр мындай кылалычы, сизде мүмкүн болсо башка улуттун тилинде чыгарма көрүүчүлөрүбүз үчүн аткарып өтпөйлү. Сонун болот. Мен эң жакшы көргөн ошол уже мындай бүт дүйнөлүк классика деп айтсак деле болот го. Бессаме мучо деген Андре Бочеллинин аткаруусунда хит болгон ыр. Ошолорду угармандарга сиздерге ырдап берейин. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Que tengo miedo perderte después. Шляпаны алып, мындай аягын ошентип койсо, туура болсо керек. Испанияны. Испанецтерде мына ошондой шляпалар менен өзгөчө ошондой. Сиз сонун чыгарма окшойт негизи. Эмне жөнүндө ырдадыңыз? Bésame mucho. Мени көбүрөөк сүй деп атат да. Мени көбүрөөк сүй. Азыркы
бизден ырга чейинки диалогду улагым келип атат. Жаз темасы боюнча. Учурда жүрөктө жазбы? Жүрөктө жаз, Кудайга шүгүр. Жаз жайнап турат. Ооба. Деле. Ачылып. Баягы бир азыр өзүм жаш болсом да бир кичине чоң адамдай суроо бергим келип атат да. Баягы үйдөгүлөрдүн суроосун бергим келип атат. Эме кыз баланын барар жери күйөө дейт деп баштайм. Негизинен эми сизде чыгармачылыкта сиздин жеке жашооңузга кызыккан көрөрмандар бар менен. Ошолордун жалпысын суроосун бергим келип атат. Элера учурда эмне кайсы баскычка келип калды? Кайсы баскыч? Жеке жашоо боюнча. Жеке жашоо. Баягы жигит деген анан күйөө деген баскычтар болот го. Ошонун кайсы биринде жүрөт азыр дегим келип атат. Башкача. Орусча айтканда активен поиски, же уже занято, кайсы бөлүгүндө? Башкача суроо экен. Башкача болгондо айтыш керек. Активный поиск деп деле айтсам болобу же? Ошондой эле го? Актив поиски. Поиск го. Эми өтө поиск эмес, бирок өтө поиск эмес, бирок кичине поиск. Кичинекейирээк, Эми баары бир өзүңүз айтып атпайсызбы, кыздын барар жери күйөө депчи. Анан ошону мен да ойлойм да. Бир жашынакай бирөө чыгып калса депчи. Мындай бодрыйраак, шедрыйраак. Ыр десе ыр, клип десем клип деп турган, ошондойбу? Эми билбейм, ошондой күтөт экенмин мен. Үйдөгүлөрдө мындай суроо келе элек беле? Негизинен? Үйдөгүлөр деле сурап айтып калышат. Негизи мындай кичине оюмда жүргөн, эми ачык эле айта берейин. Оюмда жүргөн варианттар бар. Ошо. Анан ким кайсы вариант көрөк жакса, ошону тандайм деп отурам. Же билбейм, башка жактан эле вдруг чыгып калбаса, айта албайм. Тестте А, Б, В, С деген варианттар түтүн бирөө болот. Бирок бул деген биз оштуктар айтмакчы пешене экен да. Билбейм мен ким жазылган тагдырыма, талайыма. Мен күтүп атам ошол адамды вообще-то. Агартынып, жүздөр розаны желкеге асып. Жок, анчалык деле эмес. Эми күтүп атам да мен дагы. Бойдок кыздар. Мен айтайын дегеним, азыр көрүп аткан көрүүчүлөрдүн арасынан келе турган ханзадалар болсо келе берсинби? Келе берсин, ооба. Бирок мындай эле келип албасын. От души келсин. Баракелде. Негизи Элеранын ушундай характери өзгөчө да, ар дайым ачык, кунак, жайдары, эч бир мындай айтып салат дейсизби? Баарысын айтып салган кыз чын башкаларга окшоп, деп жашыра албайт. Мен ошонусун көп байкадым. Буга чейин 2-3 эфир өткөрдүк, ошо эфирдин жүрүшүндө дагы көп байкам. Негизи ушу кунак жүрүүңүздүн себеби эмнеде? Кунак жүрүүмдүн себеби деле жок го. Билбейм, ушундай жаралыптырмын, Кудай ушундай жараттыр. Кайгырганда эмне? Мен да бир нерселерди ойлоп кайгырам, ойлоном, эч кимге көрсөтпөй ыйлап алам. Анан бирөөгө бир нерсе деп айтсаң, же кайгырып жүрсөң, бечара деп ойлогот. Анан сенин маанайыңды эч ким деле көтөрбөйт, чындыгында. Туурабы? Ооба. Анан баягы азыркы мезгилде, мисалы үчүн TikTok тармагы чынында баягы бирдекени рекламалап же болбосун бир нерсени көргөзөм десең бат көрсөтүүчү жактар болуп кетти. Анан биздин чыгармачылык топтогу адамдарыбыз дагы баш оту менен ошол тарапка кирип кеткендер болду да. Соцсеттер боюнча сиздин активдүүлүк кандай? Билбейм, угармандар кандай ойлошот. Мен мындай жүктөп эле турам. Болгон жаңылыктарды улам жүктөп турам. Мурда бүт нерсени жүктөй берчүмүн. Былтыры да же бүт нерсени жүктөй берчүмүн. Анан уже мындай баса белгиленген нерселерди гана жүктөп калдым. Анча-мынча болуп калат, эми жүктөп коем, жөнөкөй нерсени делечи. Кеде мышыктарды анча-мынча. Көрсөткүм келет да, кээ бир нерсеничи өзүнчө эле сыртка чыгаргым келет да. Анан менимче активдүүмүн деп айта алам. Билбейм, угармандар дагы өздөрү дагы айтышсын. Кандаймын мен? Жазып коюңуздар. Комментарийге бар жазабыз деп. Анан акыркы суроолор болсун, биз сизден эмнени күтөлү алдыда? Менден эң жакшы ырларды, эң жакшы клиптерди, сонун хитовый каверлерди, ырларды дагы мени. Дагы ооба, ушу ырларды, клиптерди күтүңүздөр берсе. Хейтерлерге салам жолдоп коелу. Хейтерлер мурда жок болчу, азыр пайда болуп калыптыр. Сизде пайда болуп калдыбы? Ооба, пайда болуп. Ашыларга бир жылуу салам. TikTokто өтө көбөйүп кетиптир.
билбейм эмнеге, мен не кылдым аларга. Сиздерге рахмат, активди аябай жазыңыздар. Негизи бирок TikTok'то ошо кайсы тармакта болбосун, канчалык комментарий көп жазылса, ошо рекомендациясы күчтүү болот экен. Ооба. Ошого деме хейтерлердин деле пайдасы бар да. Бирок ошолордун пайдасы бар экен. Мурда таарынчумун, анан азыр көп деле таарынбай калдым. Алар мени көтөрүп атышат. Ооба. Аларга жылуу саламдарыңыз барбы? Жылуу деле эмес, жөн эле салам. Ал эми чыныгы көрүүчүлөргө сизден бир оригиналдуу салам, эркин микрофон. Мени ушул негизи элден айланса болот экен. Элден айланам. Элге мен тазим кылам, башымды ийип тазим кылам. Менин угармандарыма мен чексиз ыраазымын. Мени угуп, мени көрүп, мени тандап, жакшылыктарыңыздарга чакырасыздар. Күнүгө YouTube'дан угасыздар, Instagram'дан көрөсүздөр. Мен результаттарды карап, статистиканы карап турам да. Анан ар бириңиздерге ыраазы болом. Барыңыздарга ден соолук каалайм, үй бүлөлүк бакыт каалайм. Эмне максат койсоңуздар, ошол бүт жакшы максаттар, тилектери орундалсын. Жалпы кыргызстандыктарга дагы жалаң гана жакшылыктарды каалайм. Кудай буйруп, насип этип, аманчылык болсун. Аманчылыкта ушинтип пат-пат көрүшүп туралы. Чоң рахмат. Сиздерге да рахмат. Сиздерге да айтып коеюн. Убакыт барбы? Макул, кичине эле көп айтсаңыз мен көтөрө албайм. Сизге рахмат, чакырганыңызга, Ош ТВ телеканалына, жалпы жамаатына рахмат. Кадр сыртында иштеп аткан биздин сонун кызматкерлерге дагы мен ыраазычылык айтам. Анан ушундай сонун эфирлер боло берсин, тунук эфир. Рахмат, чоң рахмат. Булбулдай үнүңүз өчпөсүн. Жаңа хит чыгармаларды сизден күтүп калалы. Кыргыздын маданиятына сонун салымыңызды кошуп жүрө бериңиз дейлим. Ал эми ардактуу замандаштар, кезектеги ишембиде кечинде Ош кече программасынын кезектеги чыгарылышы жыйынтыкталып турат. Жалпыңыздардын алдыңкы күндөгү эс алууңуздар көңүлдүү болсун. Эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.